Гүрмөнт айылынан үй издегендер болсо, жарым үй сатып атат, участоктун аянтта 9 соток экен. Бул жагы бул тарабында участок бар экен. Гүрмөнт айылы сонун жерде турат экен. Мен аралап деле көрбөп турмун. Көп бияқта шаркыраган суу агат экен. Бияқта да кичинекей жылжыган суу бар. Анан тетиги жеринде шаркыраган суу бар экен, тоодон аккан суу экен. Сонун экен. Өйдөрөк келе берсеңиздер эле, ушул жерде бул үйдүн жарымы башканыкы, жарымы башканыкы экен. Участогу бул жер менен жалпы 9 соток участок экен. 2 кабат болуп калат экен. Подвалы да бар окшойт. Биягында биринчи кабаты, анан экинчи кабаты өзүңөр тепкичин жасап алат экенсиңер. Эми кичине көп жылдан бери киши жашабай, кичине каралбай калган экен. Ушул жерде. Кызыккандар төмөндөгү номерге байланышыңыздар. Гүрмөнт айылында. Көчөнүн аты эмне эле? Токтогул көчөсү 12 дейт. Токтогул көчөсү жок деди го дейм бияқта апа. Мурун ошондой болчу. Мурун ошондой беле. Ушул үй сатылып атат. Бул финский окшойт. 2 кабат. Ооба. Анан мыягынан тепкичин жасап алып, экинчи кабат калсаңар биринчи кабат. Чакан алма багы, бактарак. Участок бар экен. Теректердин баарын кыйып салган турбайбы? Тегиге чейин терек болчу. Кызыккандар, Гүрмөнт айылынан үй издеп жүргөндөр болсо, төмөндөгү номерге байланышыңыздар. Баасын канча дейли апа? Баасы канча? $25,000. 25 миң доллар содалашуу бар, Алам деген киши болсо, жакшы эле содалашам дейт. Түшүп берем дейт. Ошондуктан Гүрмөнт айылынын өйдө тарабында ушундай участоктун аянтта 9 соток болгон сонун жер экен. Гүрмөнт айылын аралап деле көрбөп турмун, көп деле, бирок мындай сонун айыл экен. Кызыккандар төмөндөгү номерге чалыңыздар, апа. Өзүңүз аласыздар, телефонду. Содалашасыздар.